саламатсыңар балдар. Бүгүнкү темабыз туулган жер. Өз ден соолугуңарды жана айлана чөйрөдөгүлөрдүн ден соолугуна кам көрүү үчүн төмөндөгүдөй эрежелерди сактагыла. Биринчи, колду сам менен же башка каражаттар менен улам жууп туруу керек. Экинчи, жөтөлүп же түшкүргөндө оозду жабуу керек. Үчүнчү, сасык тумоологондордон алыс болуу керек. Сатыгул Нуркул экөөнүн жазында кайырмак салып балык улаганын, өздөрүнүн сууда балык болуп ойногонун эскерет. Ирээттүү бактарактар, жээгине ак тал менен мырзатеректер, кырка толгон желге ыргалган көк камышы мол арыктар, керилип кертилип тилкеленген агароттор, өөдө ылдый кеткен ийри бүгүрү жолдор, камыш чатырлуу, тепирейген ак тамдар, жүрөгүндө сагынычы бар баланын көзүнөн өз энесинин көзүндөй жылуу, сыйлуу көрүнүп кетет. Сатыгулдун жүзү ушунчалык жадырады, көздөрүнөн бажырайып, кирпиги кылгырылып шаттык төктү. Ал мойнун созо улам оптула берип, ак жол үстүндө кыдырата көз жүгүртүп, канаты болсо туулган жеринин үстү менен 100 мертебе, 1000 мертебе чаркайланып чыкчудай, ошондо дагы жарпы жазылбачудай, сагынычы басылбачудай. Ошентип Сатыгул адырга чыккан жекемин, аргымак минер бекемин, аргымак оозун чойдуруп, ой айылыма качан кетемин. Капталга чыккан жекемин, карааны минер бекемин, караанын оозун чойдуруп, ой калкыма качан кетемин. Эч жүрөгү элжирип кетип, баланы так көтөрүп ала коет да, бешенесинен өөп жиберет. Тели тең тушун, ага тууганын, кинди каны тамган ата журтун учуп күйүп самайт. Үй тапшырма. Окуп чыгып түшүнгөнүңөрдү айтып бергиле. Туулган айылыңар жөнүндө сүрөттөп бергиле. Саламатта калгыла балдар.